Кыргызстандын экономикасына 10 миллион сом чегерген чет өлкөлүк жаран 5 жылга виза алууга укуктуу болот. Республикалык протездик ортопедиялык мекемеси менен илимий методикалык борбору кызматташат. Бишкекке 20 жаңы автобус келди. Бишкектеги жаңы салынган залда машыгуу өткөрүүгө 8 өлкөнүн балбан кыздары келди. Рамина Цой кыз келиндер арасында футбол боюнча дүйнө чемпионатында калыстык кылат. Кыргызстандын экономикасына 10 миллион сом чегерген чет өлкөлүк жаран 5 жылга виза алууга укуктуу болот. Тиешелүү мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште колдоо тапты. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, Жогорку Кеңештин бүгүнкү 11-январдагы жыйынында тышкы миграция жөнүндө мыйзамында өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 3-окууда каралып кабыл алынды. Ошентип чет өлкөлүк жарандар инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн талап кылынуучу бир кыйла узак мөөнөттү алууга мүмкүнчүлүк алышат. Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемеси жана Республикалык илимий методикалык борбор кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюшту. Анын алкагында протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин базасына протездик ортопедиялык буюмдарды өндүрүү жана бут кийимдерди даярдоо боюнча адистерди окутуп, стажировкадан өткөрүп, кийин ишке орноштурушат. Ошондой эле Жалал Абад жана Нарын шаарларында кесиптик лицейлердин базасына протездик ортопедиялык мекемесинин мастерлери адистерди практика түрүндө окутушат. Бишкекке 20 жаңы автобус келди. Маалымат калайык, автобустун узундугу 10,5 метрди түзөт. Кыймылдаткычы газ менен иштейт. Автобус 75 адамды ташууга ылайыкталган. Анда 26 орундук жайгаштырылып, бир орун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ылайыкташтырылган. Эске сала кетсек, президент Садыр Жапаровдун буйругу менен автобустарды сатып алуу үчүн шаардык бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Бишкек шаарындагы жаңы салынган залда машыгуу өткөрүүгө 8 өлкөнүн кыз келиндер күрөшү боюнча курама командалары келди. Бишкек шаарында Норвегия, Венгрия, Эстония, Италия, Литва, Молдова, АКШ жана Казакстандын күрөш боюнча кыз келиндер курама командалары Кыргызстандын улуттук курама командасы менен биргеликте эл аралык окуу машыгуу жыйынын өткөрүүдө. Аталган өлкөлөрдөн жалпы 50ге жакын спортчу жана алардын машыктыруучулары келди. Эскерте кетсек, 2022-жылдын октябрь айында президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен кыз келиндер курама командасынын залы ишке берилген. Кыргызстандык Рамина Цой кыз келиндер арасында футбол боюнча дүйнө чемпионатынын калыстардын тизмесине кирди. Маалымат калайык, дүйнө чемпионаты 20-июлдан 20-августка чейин Австралия жана Жаңы Зеландияда өтөт. Белгилей кетсек, Рамина Цой Борбор Азия өлкөлөрүнөн жалгыз өкүл болууда. Жалпысынан 33 арбитр, 55 арбитр жардамчысы жана 19 бар расмий видео жардамчылар ФИФАнын биринчи командасын түзөт.